Эки адам гана илим ала албайт. Биринчиси уялчак адам. Сурайын дейт, уялайт. Айтайын дейт. Бардыгы күлө берсе не болот дейт. Оозун кыймылдатып жакача өз алдынча сурайын дейт. Ошентип сурабай кала берет. Экинчиси текебер адам. Мен билгенди эле айтып атат. Чоң атам чоң, алым илимдүү болгон. Ошол айтканды айтып атат, уккам, билем мен дей берет. Эч нерсе билбегенди билбей турматтаган, ошонун негизинде калып кетет. Текеберлик шайтандын сыфаты урматтаган. Уял мусулман болуп туруп намаз окубай жүргөндөн уял. Уял мусулман болуп туруп Куран окуй албагандан уял. Уял урматтаган мусулман болуп туруп канча намаздан карзыңыз бар, ороздан карзыңыз бар, ошону төлөбөй жүргөндөн уял да. Ошондон билбеген нерсени сурап, билип алгандан эч качан уялбаңыз. Бисмилла, суроолор болсо берип бересиздер. Суроо бергенде бирден туруп суроо окуп аз биякта бир неме баркын, ошону айтып. Allah sizden razı olsun deyit. Amin. Koşuna akı tuğralı aytıp koyuyorsunuz bu deyit. Ovu aytıp koyuyorum. Cebrail perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kayra kelip nasihat kılgan. Koşunanga jakşı mamile kıl. Koşunanga jakşı mamile kıl. Koşunanga jakşı mamile kıl. Peygamberimiz dedi, uşunçalık köp kelgendikten jakında koşunamdagı maga muraskor bolup kalat okşoyt dep oylop kaldım deyit. Ата өлсө мураскор ким болот? Балдары болот, туугандары болот. Пайгамбар айтты, ушу кошуна деле мен өлсөм мураскор болуп, менде мурас алат окшойт деп ойлоп калдым дейт. Ушунчалык деңгээлде ком вахий кылган. Эми урматтууган кошуна 3 түрдүү болот. Өзүңүздүн жакын тууганыңыз болушу мүмкүн. Андай болбосо мусулман бир тууган болушу мүмкүн. Тааныбайсыз эле, бирок мусулман, дини бир болушу мүмкүн. Албетте тууганыңыз деле эмес, мусулман деле эмес, башка улуттан, анан башка динде болушу мүмкүн. Эгерде жакын тууганыңыз болсо, мунун 3 акысы бар. Кээ бирөө аталаш бир тууган, кээ бирөө өзүнүн бир катарда эле анан иним болот, анан атигин анан болот. Мунун 3 акысы бар. Кошуналык акысы бар, бир туугандык акысы бар, мусулмандык акысы бар да. Эгерде бир тууганыңыз болбосо, анда 2 акысы бар. Кошуналык акысы бар, анан мусулмандык акысы бар. Жок, тааныбайсыз, улуту дагы башка, дини дагы башка, анда бир эле акысы, ошол кошуналык акысы бар. Ошо кошунага сиз жакшы мамиле кылышыңыз керек. Кошунаңызга эч качан кыянатты кылбашыңыз керек. Калып кете турган бир карыш жер үчүн урушуп, талашып, же болбосо көңүңүздү чачып койгон тоок үчүн мамилени үзүшлүгүңүз бул жакшы нерсе эмес, урматтуу. Кыргызда жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп коет да. Акыйкаттан мына ошондой. Ошондон эң биринчи ата бабабыз айткан, там сатып алгынча кошуна сатып ал деген да. Биринчи кошунага карайсыз, кандай адам. Пайгамбарыбыз айтып атат, 3 нерсе бул бактылуулуктан. Жакшы кошуна, жакшы уна, кенен жай 4 нерсе экен, жакшы аял. Бул бактылуулуктан, 4 нерсе бактылуулуктан. Жакшы кошуна, жакшы уна, ал 4 жетүү, 5 жетүү, Запорож бу, Матиз бу, Тиков, сиз деле көчөдө эле калтырбаган болсо болду. Жакшы уна. Машина базарда мен өзүм машина алып сатып иштейм да, ошондо бир айтат. $150,000 машина менен бузулуп, жолдо май болуп турсаң, тыкыр этип бир Тиков өтүп кетсе, өлө сонун болуп көрүнөт экен ошол депчи. Ошол да, сизди көчөдө калтырбаган болсо ошол. Андан кийин кенен жай. Үйүңүз кенен болгондугу. Бул ассамблея болуп, Европарламент болушу шарт эмес. Мурунда боз үйдүн ичинде да жашап келгенбиз, туурабы? Ошол эле кенен болсо болду. Анан жакшы аял. Бул бактылыктын белгиси. Кошунам жаман, жок, кошунаңыз жаман, сиз жамансыз. Сиздин бактысыздыгыңыз болуп атат. Түшүндүңүзбү? Ошондуктан биз кошуналар менен жакшы мамиле кылабыз, аны менен кабар алабыз, ага толугу менен не кылабыз? Кечирим сурап турабыз, акысыны жебейбиз, мүмкүн болушунча берип турабыз. Сизде бар, кошунаңызда жок болушу мүмкүн.
Sizde жоқ, кошунаңызда бар болушу мүмкүн, урматтуу тууган. Макул? Ошондон sizde бар, тобуктарыңыз толтура, кошуна жака өтүп кетип атат. Жакшы мамиле кылыштын жолу оңой эле. Кошуна тетиги короз менен мына тобук сиздики деп коюң. Каалаган учурда союп жей бер деп коюң. Болду. Эми тобуктарың оптум өтүп кетсе деле унчукпайт, биздин короз деле жүрөт деп коюпчу. Sen berбейсиң, мага гана болсун дейсиң, анан бир тобуң өтүп кетсе анан күч айда тобугуңду камап жөн бак деп анан уруш башталат да. Коюңуз толтура. Сиз деле зекет беришиңиз керек. Боптур, зекетке жетпесе да коюңуз бар, кошуна да жок. Караңдан айтып коюң, кошуна тетиги козу сиздики. Каалаган учурда алып союп жей бериңиз. Мен бага берем деп коюң. Болду. Өзү карайт кое каныңызды, малыңыздычы. Өзү күндө келип көз салып турат го. Сиз жака өтүп кетеби? Эмне кылат кеңири? Бардыгы мынаны малга салып койчу деп өзү берет го, урматтуу тууган. Мамиле кылсаңыз болот. Мына ошондон кошунага өтө кылдат мамиле кылыш керек. Кошуна менен өтө не кылыш керек? Жакшы. Сиз эгер берип турсаңыз, үйүңүздү кароолчу кошуна өзү эле болот. Шартчы эле неге келдиң? Кошуна үйдө жок. Алар ары бери келбейт дейт, эмне жүрөсүң биякта депчи. Туурабы? Тууганыңыз келип каралбайт, урматтуу. Эң жакшысы ошол кошуна. Ошон менен тил табышып, ошон менен жакшы мамиле кылыңыз. Аял киши үйдө оронбай эле жүрсө болобу? Кайната, кайнага, кайнелери үйдө болсо. Жок, кайната, кайнага, кайнелери үйдө боло турган болсо, оронбай жүрсө болбойт. Оронуп жүрсүн. Ооба, булар жок, өзүнүн үйүндө огороду тосулган, каалагандай жүрө берсин. Кече мен аялдарга дагы айттым, дагы айтам. Аялдар королева, аялдар ханыша, аялдагы үйдөгү падыша. Алла Таала аялдарга өкүм берген, узун кийинип, жабынып жүрсүн. Качан көчөгө чыкканда, качан базарга барганда, качан чоочун эркекке аралашканда. Мына кайнага, кайнелер булар махрам боло албайт. Эртең сиз өлсөңүз, эмнеге кайнагасыга тийип алса боло берет. Кайнысыга тийип алса боло берет. 4 ай 10 күндөн кийин аны менен жашай алат да. Демек булар махрам боло албайт, урматтуу тууган. Булар менен жалгыз калыштыкты өзү пайгамбарыбыз өлдү деген да, халак болду деген. Түшүндүңүзбү? Bizde de öte jaman sözlerimiz var go. Jaman sözlerimiz var. Bir sahne oşanıkı degençi. Oşanıktan bular menen жалгыз калганга болбойт. Булардын арасында эмне кылган? Ачынып, чачынып жүргөнгө болбойт, урматтуу тууган. Толук жабынып жүрсүн. Өзүнүн үйүндө эч ким жок. Булар күйөөң, өзүңүздүн балдары, оозуну кып-кызыл помидор кылып боеп алсын. Боло берет. Көзүнү капкара жүзүм кылып боеп алсын. Боло берет. Чачыны тымыда пушкин кылып салсын. Сиздин келишиңизге таптаяр болуп турсун да. Боло берет. Макул? Булар королева. Ошон үчүн шариатка киргизип атат. Үйдө эч ким жок, оянып жүрөт, кайсы бир чоочун адам келип дарбазадан шыкалап караса, көзүнү оюп алсын дейт да. Бизде буга амал кылынат, гашта жүргөндө гана амал кылынат да. Караба көзүң оюп алат депчи. Гашта гана амал кылынат да, башка учурда амал кылынбайт. Бул аялдын ушунчалык кадыр баркы. Көзүнү оюп алды, кыямат күнү жооп бербейт. Балким көзү оюлган адам жооп берет. Неге уруксатсыз карадың депчи. Эми ачынып, чачынып оронбай көчөгө чыгып кетти. Оны жаш бала дагы карады. 90га чыккан абышка дагы карады. Ана кимдин келини экен депчи. Эй, карадыңыз го. Десе караган менен жүрөк жашта балам, сен түшүнбөйсүң деп атат да. Мен 18 жашар кыз болсом, жаңы келген келин болсом, мени 90дагы абышка карады, көзүн ойгула дегенге укугу жок. Эгер ойса кысас дейт шариат, анын дагы көзүн ой алган дейт да. Мына ошондон сиз эркексиз, аялыңызга жакшы эмне кылыңыз, караңыз, аялыңызга жакшы кийиндириңиз. Аялыңызга толук көз салып туруңуз. Карыз адам соопту иш кылса болобу же карызын төлөш керекпи? Албетте карызын төлөш керек. Анан соопту иш кылсаңыз боло берет. Эми соопту иш дегенде эмне? Буякта карызыңыз толуп, көчүңүздөн богуңуз куюлуп жатат. Анан мага чай ичип кой деп өзүнчө эле делебай болуп атасыз да. Мунуңуз өтпөйт, урматтуу тууган. Биринчи карыздан кутулуңуз. Пайгамбарыбыз эң корккону карыз болгон. Карыз бүгүнкү күнү адамдар карыз бергенге даяр. Бирок алган адам убагында төлөгөнгө даяр эмес да. Ошон үчүн эң жакшысы бербей койгон жакшыраак деп калды да. Ишеничке кирсеңиз, убагында берсеңиз, бардыгы эле даяр, эч нерсе эмес, керек болсо сурап туру бер дейт. Бүгүн ошону убагында бербейсиң, убагында төлөбөйсүң, качасың, телефонду өчүрөсүң, недоступиңе коесуң, аркаңдан кууп келип үйгө кирген көр, бир кимсе балаңды чыгарып атасың. Жок деп кой депчи.
Ол дагы чыгат, жок деп кой деди деп. Уялгандан кетип баратат да. Анан кантип кийин карыз берет. Ошондон эң биринчи карыздан кутулуунун аракетин кылыңыз. Said Nursi жөнүндө айтыңызчы дамылам дейт. Said Nursi бул өтө илимдүү аалым болгон, өтө жакшы адам болгон. Албетте кийинги азыркы учурдагы шакирттери муну көтөрмөлөрүп, билип билбелеп өтө көтөрмөлөрдү дагы кээ бирлери чын-чынга келгенде пайгамбарлык даражага көтөрүп беришти да. Көрүп турат, билип турат, зикирди толтурбасаң билип калат, урушат дегендей кылып элечи. Жок, биз сыяктуу эле машалла, албетте адам баласы болгон, өтө илимдүү болгон, өтө алым болгон, өтө такоо болгон, канчалаган шакирттери калган урматтаган, канчалаган ислам динине салым кошкон, агартуу иштерин кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го, силер христиандардай Иса алейхисаламды көтөрмөлөп жүрүп Кудайдын баласы Кудай деп бергенде, мени дагы көтөрмөлө, мени Аллахтын элчиси жана кулу деп айткыла деген да. Мына ушундай урматтаган илимдүү адам, алымды алым деп айтыш керек, илимдүү эле айтыш керек. Анан эле олия, астафырла, билип алат, зикет алып алсаң, деп эле аны көтөрмөлөй бербей. Туура мактасаңыз болот, таква болгон, илимдүү болгон, алым болгон, өз учурунда өтө көп салымын кошкон десеңиз болот. Чектен ашпаңыз. Адам кафыр болсо, никени жаңылаш керекпи? Кафыр болсо, нике бүттү деген сөз. Нике жок. Никени жаңылаш үчүн ал өзү иманны жаңылаш керек. Биринчи иманны жаңылап, тооба кылдым, мен эми кайра кайттым муртаттыктан деп ислам динине кирсе, андан кийин албетте кайрадан жаңылаш керек. Тамам? Эгер динден чыгып кафыр болгон болсо, бүттү, талак түштү деген сөз. Кыз киши ата энесине жардан берсе болобу, күйөөсү бар, ошого акча адал болобу, күйөөсү билбеген, бирок өзү иштеп тапкан акчаны ата энеге болобу? Жок, күйөөсү бунда шарт бар, караш керек. Эгер күйөөсүнүн тапкан өзүнчө, аялын тапкан өзүнчө, экөө тапканы келип ортодон акча чыгарып, анан продукт ала турган болсо, анда болот. Камералар тартып атат, телефондо да өчүрүп койсоңуз боло берет. Ya Rabbi. Анан не? Ушундай кебир үй-бүлөр бар да, мен имам катарында айтам, кебир үй-бүлөр бар, бир күн бир жума күйөөсү продукт кылат, кийинки жума аялы продукт кылат. Ушинткен жашагандар бар. Эгер ушундай кылсаң, анда боло берет. Жок, бардыгын эмне кылат, алып келип, немеси продукттан бир кыласыз, тапканыңызды күйөөңүзгө берет болсоңуз, анда жакшы мамиле кылсаңыз, күйөөңүз өзү эле берет. Күйөөңүзгө жакшы мамиле кылып, алтыным, жылдызым, чолпоным, торпогум, сен баатырсың да, атамдар кыйналып атыр, кичине жардам берип койбойбу, сен болду, мага эле айтпайбы, деп эле өзү барып бере берет болчу. Ошого жакшы мамиле кылыңыздан, күйөөңүздөн сурап, иш кылсаңыз береке болот. Ассаламу алейкум, Алла разы болсун сизден, амин. Мен багымдаттан кыйналам, көп уктап калам. Көбүрөөк күнөөнү азыраак кылыңыз. Анан арабтарда айтат, нам бакиран, окум бакиран. Эртерээк жатсаңыз, эртерээк турасыз. Телефон чукуп, YouTube эч нерсе калтырбай жатынан таң атайын дегенде уктаган болсоңуз, албетте итке окшоп каласыз. Караң, хикмат. Мен мурда да айтканмын. Эркексиңби? Жабынганда кет жабынганда үстүңө эмне жабынып жатып атасың? Журкан, Багымда болду дегенде ошону ыргытып берген, тура калып элечи. Оğlanın fıkırgıda o eşittin aldan cengem kötörüp gelsin. Bizim arıstan turdu erkek depçi. Oşanı ırgıt albaysından lan jönlü maqtanasın da erkek boluş gerek depçi. Makul erkek ekense bağımda tıkabığında katından 5 metre bürüşü oşan asıda jatasın. Turu dese taң attı dep koyupçu. Köp ırızkıdan kuru kalışlık buna şundan болады. Albatta düşünüş gerek bugün günü gün uzun, tün kıska, turuş kıyın urmаттаган, күнөнүн көптүгүдөн kıyın da. Eğer kun az bola turgan bolsa, sizin az uktağanыңызга карабайт болчу. Az uktağanыңыз, күнөн азыраак кылыңыз. Анан албетте истигфарды көп айтыңыз. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах ва атубу илайх көбүрөөк айтыңыз. Хикмат урматтуу турган. Бүгүн күнү бир карыш курсагыбыз үчүн убактыбызды дүйнөгө берип атабыз да. Бир карыш курсак үчүн өмүрүбүздү керек болсо берип атабыз да. Буту баспай калса көчүгү менен жылып жүрүп кол менен иш кылып атабыз да, туурабы? Hikmat, Allah hasonida qarang, qo'ylar yilina bir ile jol tuvat, qo'y, bir ile jol tuvat. Ani soyib jeysiz, bozorga borib satasiz, qo'noq tosasiz, to'ylarga jetib borasiz, dag'i ele ko'p da. Itni qarang, yilina 2 jolu tuvat. Tuğanidagi 7-8 patratib saladi. Biroq to'yga jetilib bormaysiz.
Же барбы сиздерде? Мына итти каяка байлайын депчи. Союп жебейсиң, себесе кореец эмессиң. Машалла мусулмансың, кыргызсың. Дагы деле азда итти. Неге хикмат данышман ушундай кой куптандан кийин уктаң дегенге амал кылат экен да. Куптандан кийин ушундай эч нерсеге карабай уктайт, багымдата туруп алып, Алланы зикир кылып, ичилегин чыгарып кепшеп жатат экен да. Болду, буга ырыскы бөлүндү. Эми бул эч нерседен ойлонбойт. Көбөйүп кете берет да. Ырыскысы бар. Итчи өз аты менен ит экен да, түнү менен жүрүп, таң атайын дегенде ырыскы бөлүнөргө келгенде уктап калат экен да. Анан эрте менен 9-10 туруп алып, шунчалык аракет кылат экен да, иштеш керек. Давай балдар, уяты жок бул иштин деп аркасынан толтура күйөө балдарды эшитип алып көчө жүрсө деле көбөйбөйт экен да. Көчөдө эле жабышып тура берет го. Неге ырыскысы жок да, урматтуу тууган. Ошондон сиз багымдатка туруңуз, окуп алыңыз, анан кайра жазсаңыз деле боло берет, бирок багымдат калбасын. Элте менен кылыңыз, анан ырыскы өздөн өзү келе берет. Болбосо кийин өмүрүңүздү бере бересиз, кыйналып каласыз. Намаздын фидиясы барбы? Ооба, намаздын фидиясы бар. Мисалы, жакын тууганы өтүп кеткен, окулбай калган намаздарынын ордуна акча төлөп, фидия кутулса болобу? Ооба, фидия дегени өтүлбөй калса, же болбосо адам баласы өлүм төшөгүндө жатып калды. Өзүнү билбейт. Намаз уже эмне сакыт болду да бул адамдан, өзүнү билбейт. Ушул адамга же болбосо сиз айткандай намазды окулбастан дүйнөдөн өтүп кетти, анан бул насаат кылган болсо, мен ушунча намазым окулбай калды, ушуга фидиясын бөлүп койгула дейтин болсо, шариаттын негизинде бул адамдын мурасы эмне кылынат? Биринчи мураска бөлүнөт, кепинге, жай казганга бардыга бөлүп туруп, анан мураскорлорго бөлүнөт. Ошонун эмне кылам? Бөлүштөн алдын мурасынын 3/1 фидия берилет. Ошентип төлөсө болот. Гусулдун бузулушу тууралуу дейт. Гусулдун бузулушу, үйлөнгөн болсоңуз, аялыңыз менен шариат ишиге барганда гусул бузулат. Түшүнүктүү? Албетте үйлөнө элек болсоңуз, түшүрүп көп койдуңуз да, түшүңүздө эле бирөө менен болгондой болдуңуз. Бул эркек менен аялдыкы бири дейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам достор менен отурган учурда аял киши келди. Келип туруп пайгамбарыбызга кайрылды. Я Расулуллах, нагам, инналлаха ла ястахи минал хак. Бул аят. Алла Таала акыйкаттан уялбайт дедиле. Пайгамбарыбыз ооба деди да. Сахабалар бардыгы даяр болду. Бул аял уяттуу нерсе туурасында сурайт экен депчи. Анан ооба сурай бер дегенде айтты, аял киши түшүндө бирөө менен болгондой болуп, анан кийин эрте менен турса, жуунуш керекпи, гусул алыш керекпи деди. Пайгамбарыбыз ооба, сууду көргөн болсо, кыргызча айтканда шалтак болуп калган болсо, анда жуунасың деди да. Ошондон Айша энебиз айтат, "Ни'ман нисау нисаул ансар." Эң жакшы аялдар булар ансарилердин аялдары болгон да. Негесе өзүнүн маселесине бир да калтырбай пайгамбардан сурап алышкан да. Этеккир мынча күн келсечи, манандай болсочу, анан мынчачы, мананча бардыгын сурап алышкан да пайгамбарыбыздан. Акыйкатта уялбай сураш керек. Мына ушундай гусул бузулушу, мына ушундай. Түшүргөн болсоңуз, аял менен ишке барган болсоңуз, бойдоксуз тыгын маршрутка чыккан болсоңуз, тизеңиз титиреп кеткен болсо, ошондо не кыласыз? Гусул аласыз. Албай жүрүп жин кирип кеткен болсо, ла ялуманна илля нафсаху, кыямат күнү өзүңдөн гана көр да. Түшүндү? Кээ бирөөдү машинка жүрсөң гусулум жок дейт го. Я Алла, кантип жүрөсүң гусулу жок, Жин уруп кете турган болсо өзүңдөн көр да. Оозуң кыйшайып кала турган болсо, тизең арканы карап кала турган болсо өзүңдөн көр урматтуу турган. Мына ошондон бузулган учурларда не кылабыз? Гусулду баттан алабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сизди терең урматтоо менен биринчи суроо, менин жашым 27-де үйлөнөйүн дегем, бирок ата-энем чет мамлекетке барып иштеп кел деп жатат. Себеби кыргыздын каада салттары үйлөнүү боюнча акчаны көп талап кылат. Бул жерде деле шүгүр жумушум бар. Ай сайын туруктуу айлык алам. Бирок апам иштеп кел деп жатат. Анан не дейт? Кандай кылсам туура болот? Үйлөнүү же чет мамлекетке жумушуу дейт. Үйлөнгөнүңүз туура болот. Кыргыздын каза салтыны жок кылсаңыз оңой эле болот. Чөнтү кампир чалдын тою деп коет го. Ошондой кылып эле үйлөнүп алсаңыз болот.
Kempir çaldın toyday kılıp öleçi. Üylönöt dey turgan bolsa dаңгыра тоңгор газ эмне де закиска чыгып анан чоң алсам жок урмат отурган. Сүйлөшкөн кызыңыз бирөө менен сүйлөшүң, жеңелериңиз таап берсин, ошого айттың. Мен Кудайга шунун үчүн жөнөкөйдө кылабыз. Мен бир тойго бардым, күбө болдум. Тойду кыз менен жигит өзү чечип жүрөт. Siz nikah kıyıp beriniz dedi. Makul деп bardым. Bargandan keyin bizde çında da Kırgız'ın saltı var da patinge jaşıtmaydı. Barganda da kuyuval aytıp kaldı. Patinge jaşıtsa bolбойт. Yok, estağfurullah bolбойт. Sen dağın çurkap kürüp ayalık aytты. Bolбойт ken jеңелериң aytıp koy. Damıl aytты depçi. Ona ayttım damıl aytты diye özüңün ayta ver. Sen ma boldu depçi. Ondan bardan nikah kıyılıp bitkenden keyin boldu. Emin men bu yakka barıp mınдай kılsam bolabı dedi. Öz toydu kim çekti dese men çeçem deydi. Men uylen otpayım, men çeçem dedi da. Azamat ekensin dedi mi? Siz öylende yaşagan sizsiz. Kız menen sonun uylenip alыңızdan oşondoy. Men dele uylendim, şu akaten toyum bolalak. Gelinçegime aytıp koyayım, 5'te kılabız. Tuğanlar çoğa çakırıp koyuverdi. Bardığı kütüp жүрөт, 5'te toy kılatken jaka barabız depçi. Oşondoy da kılıp alыңыз urmatly tuğan. Onda al jaka barıp Çubagaj ustazlık etkendey, o jaka barıp iştep keldim dep, narağыңыз iştebey kalsa ne kılasan? Barıga şükür kılыңыз dagın, mına uşunday da kılıp ötkölüp beriniz. Birinci jana eң akırkı bul жалган эле. Ооба биринчиси үйлөнүп атканыңыз, турмуш куруп атканыңызчы, биринчиси. Бирок эң акыркысы ол шектүү да. Ondan keyin dagы канчаны аласыз, о канчага тийип чыгат Кудай билет. Ошондон жөнөкөй кылып эле не кыласыз, үйлөнөсүз дагы, керектүү нерсени кыз менен балага берсин. Ушундай тойлорду көрдүк, машалла. Kız menen balaga ne kılan kalın dedi emas. Atası bere turganın balaga, kız bere turganın balaga. Burada da aytkam, qarang, dinsiz kafir, milyoner üylöndü, biriyle koysoydu, 20 adam çakırdı, toy büttü. Medoy meses dedi koyduk, ısık kölgö keldi de. Kelip kenen jatып, bar joktu көрүp, sonunu ken jıl sayın kelip turabız деп atat da. Beçara Kırgız, ısık köldük, kedey, üylöndü. 500 adam çakırdı, 20 ta koy soydu, 200 ta tavuk grill. Toy büttü, Medoy meses Rossiyaga jönödü da. Ayalı menen koşoç. Onu dagı işeneyin bayke sizge, keliniz men baratam, toşunu tap berese dep atıp ketti da. Bari emi ayalına kızganıp, kündüz işledi. Sen kündüz işleysin, men tünde işleyin depçi. Ova, ayalı kündüz işleyet, bul tünde işleyet. Ekoga kim işleyet emi? Oşöntip жүрүп ajrашуу болуп атат да. Ата-энеңизге айттыңыз, жакшылап айтып, бардыгын көндүрүп, ислам динде шариатта көрсөтүп атканбызда өтө оңой, өтө жеңил урматтаган. Анан билгенде элим эмне дейт, коңшуларым эмне дейт, мен анан элимдин алдында жер карап карамбы? Асман карай бер, мен анан түбөлөтүккө карай бер. Неге жер карайсың? Келеткенде эле антип карап туруп ал. Мына ошондой урматтан, курок намыстан чыгышыбыз керек. Ассаламу алейкум, биздин мечит кыблага карабай көп жолу аныктап bildik, bir az burulup okuyubuz. Çubak acının sabahın uqqanbız. Jay namazda burulup okuy bergile degen. Uşu boyunca bir damılladan surasan tüz karap okuy bergile namazыңарга şek jok. Ne det? Men жооп berem deptir. Uşu tuğrabı det. Biraz bolğan bolsa tuğra эле. Biraz bolğan bolsa. Anan adam balasını tüzdeş kıyında, kışaytı şoңой эле. Kuda sen mene yaktası özemde deyip kışayı alıveret da. Cennem azı tüp-tüz yazıp koysam deyip kışayı alıveret da. Eğer biraz bolağın bolsa eş nesi olmaydı. Favalli veceheke şatral mescidil haram degen go. Meşitlerin üstüne turat, yüzüngdü, mescid tarap, oşal tarapka bura degen da. Anlık özünü tap degen emez. Mana kıvılsa ana şunu kara deydi. Mana şul tarapta mana yagırak bolsa boluveret. Mana yagırak bolsa boluveret. Çünkü ova, eğer mınanday bolup tamız öte sonun, Анан кичине мындай болуп калса, ушул туурасында урушуп, талашып, ал дамыла мындай деди, бул мен жооп берем деди, өзүгө жооп бере албаган каякта жооп берет. Акыкатта мен жооп берем деген туура эмес өзү, булчу. Адамдарга туура багыт берип эле, кичине бир аз болгон болсо эч нерсе болбойт. Албетте, көңүңүз той болгон болсо, ошол жака өзүңүз кичине кыйшайып алып туруп окусаңыз деле боло берет. Тамам? Болду? Кийинки суроо. Ооба. Буга айтып коюң, түштүн дуасын окусын. Макулбу?
Жаман түш көргөн учурда түшүп туруп, "Аузу биллахи минеш-шейтанир ражим ва мин шарри ма ру'яты." Шайтандын жамандыгынан жана мен түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан Алла өзүн сактасын десе, бул нерсе жок болуп кетет. Бул мен өзүм башымдан өттү дагы, анан мен өзүмдү авлия сезип калдым да. Көзө чын деле мен деле окуп айтканмын. Мен өзү түш көрбөйм. Анан бир күн уктап жатып түшүмдө энем өтө катуу ооруп атыптыр да. Туруп эле келинчегиме айттым, "Энем ооруп атат, сиз каяктан билдиңиз?" дейт. "Түшүмдө көрүмсөм, сиз түш көрбөйсүз го" деди да. "Жок, бүгүн түшүмө энем кирди." Дедим да, багымда токуп туруп телефон чалсам, "Срочный жетип келиң" деди да. Анан самолетто алып бардым, реанимацияга кирип кетип, ошол жерден карап, Кудайга шүгүр, өмүрү узун экен, Аллах Таала шифа берди, азыр жакшы да. Анан ошентип жүрдүм, анан келинчегим деле таң калды, бул түшүдө көргөн деп элечи. Кийин анан Бишкекте самолет түшүп калды го. Анда эле түшүмдө көрдүм да. Турура калып эле самолет түшүп калды. Кайсы самолет? Бир самолет түшүп калды кыскасы. Деп эле нарак бирок кылсам, ошол түшүп калыптыр да. Анан өзүмдү ойлоп сезе баштадым мен. Өзүмдү ойлоп сезип, "Чотто мен түшүмдө көргөндө бардыгы да болуп атат" деп эле анан издесем, көрсөм мен дуасын окуп айтканмын да анынчы. Дуасын окуп айтканмын. Андан кийин дагы бир ошондой түш көрдүм, дуасын окудум, болгон жок да. Ошондон эжеңизге айтып коюңуз, негизи бул өзү түшүң түлкүнүн богу. Ошентип коет го, жаман түш көрдүңбү түлкүнүн богу. Жакшы түш көрдүңбү, машалла жакшылыкка жоору. Болбосо ошо дуаларын окуп койсоңуз, ал жок болуп кете берет. Ал боло бергенден кийин анан өзүңдү бир ак сүйөк сезип эле мага аян болуп атат, мага постоянно аян болот деп калат экенбиз да. Пайгамбардын сүннөтүгө ээрчип экендик мына ошол экен да. Пайгамбар да сүннөт көргөндөн кийин не деди? "Я Аллахым, мени шайтандын жана түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан сактагын" деп дуа кылыш керек экен да. Азыр баардыгыбыз мусулманбыз. Заңгыраган машина, заңгыраган үйдө жашагыбыз келет, бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз да. Баардыгыбыз мусулманбыз, чоң машина 5 жет айдагыбыз келет, бирок машина мингенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Баардыгыбыз мусулманбыз, кычырап кийингибиз келет, кийим кийгенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Кыскасы жашай атабыз да, кандайса пайда ат деп коюп элечи. Ошондон үйрөнөлү баардыгын, аны үйрөнсүн. Акыркы суроо мына бул. Ассаламу алейкум, биз мамлекеттик жумушта иштейбиз, гос ипотека алалы дегенбиз. Жумуштан ипотека алгандарга айлыктан сырткары дагы төлөгөнгө жардам берип жатат. Мурда жардам жок болчу. Ала берсек болобу? Мунун натыйжасын караңыз, гош жумуштагылардыкы кандай болот билбеймин, дагы такташыбыз керек. Натыйжасын караңыз, сизден жардам берди, айлаңыздан алды. Ал бир немеге жылга бөлөт да баары, ушунча жылда кутулушуң керек депчи. Боптур, ошол жылда кутулсаңыз жакшы. Эгер кутулбай калсаңыз не болот? Биз байыган деле ойлой бербей, ар бир жумушта кедей болуп калыштагы ойлошубуз керек да. Жалпы эле сизге эмес, бардыгыбызга эле тийиштүүчү. Азыр машинаны алдың, вариантка берди, 1 жылдын ичинде төлөсөң болот деди. Төлөп койсоңуз, машалла, сонун машиналы болуп калдыңыз. Ага төлөй албай калсаңыз не болот? Андай боло турган болсо, мурдагыдан бардыгын алабыз, көчөгө кууп чыгабыз дейт турган болсо, анда болду, токтодуң. Ушул жерден эле токтотуңуз. Макулбу? Андай боло турган болсо, сенин үйүңдү кайрадан сатыкка коебуз, канчага кетет? Анан ошондон биз өзүбүз жетпеген акчаны алабыз дагы, калганын сизге кайтарып беребиз дейт турган болсо, машалла, анда период. Анда не кыласыз? Умтула бериңиз, ала бериңиз да. Жок, мына бияга сага ойлонбойбуз дейт турган болсоңуз, мына ушундай. Мына ипотека кредит булар бергенге чейин эле чай, кофе деп турат да. Берип алгандан кийин кекиртегиң жулуп алат берекачы. О жетимсиңби, көчөдө каласыңбы? Кызыктырбайт да. Жалгыз баласыңбы? Оя кызыктырбайт. Ошондон туугандар, не кылабыз? Жыйынтыгын ойлойбуз. Бүттүбү? Кандайсыз устаз, Кудайга шүгүр, өзүм намаз окуйун, аялым намаз окубай жатат, дуа кылып коюңузчу, аты нур затет, Аллах Субхана Таала иманына күч кубат берсин, сиз буга кызмат кылыңыз. Мен дуа кылсам эле бул окуп кете турган болсо, өтө сонун болот го. Негизден албетте мусулмандын мусулманга кылган дуасы кабыл болот, качан ал мусулмандагы даяр болсо да. Мына ал ооруп жатат, ана мен дуа кылып атам. Кудай шифа бер дедим, бул дарысын издеп атат да. Издеп айыгыштын аракетин кылып атат, анда буга эртерээк шифа болот да. Мен дуа кылдым, бул өзү ошого шүгүр кылып атат. Алхамдулилла. Ушу сезон бүткөчө ооруу эле турсам депчи, ишке чыккысы келбей атат да. Жумушка баргысы келбей атат. Анда буга шифа жок да, урматтуу туган.
Ошондой эле мен дуа кылып атам, бул дагы намаз окуйын деген ниети бар, аракет кылып атат. Кандайдыр бир уктап калат, башка болуп калат, анда кабыл болот, бул дагы аракет кылат. Ошон үчүн урматтуу туган, аялыңыз намаз окубай жаткан болсо, сиз бир адам айтты, мен 17-нчи жолукту апарып салгандан кийин анан аялым жолукка кирди дейт. Бүгүн аялдар майдам экен десе деле жолук алып барам дейт. Бүгүн паланчы туулуптур десе деле мен аялыма жолук алып барам дейт. Мынандай мода чыгыптыр деп алып 17-нчисине алып барып салганда анан аялым жолукка кирди деп атат да. Ошондон урматтуу, сиз муну менен жашайсыз, сиздин өмүрлүк жарыңыз, көз ачып көргөнүңүз, балдарыңыздын энеси, сизди арамдан сактап тура турган мына ушул үйүңүздө кароочу, ашпозчуңуз, кийим жууп берчиңиз бардыгы ушул болуп атат урматтуу. Ушуга кичине кызмат кылып коюңуз, дуа кылып коюңуз, сураңыз, кандайдыр бир себеп болуп аткан болушу мүмкүн. Ва ахири дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Я Аллахым, ар бирибизди дин менетине кабыл кылгын, бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын, эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.